КТРКнын Маданият, тарых, тил каналынын баяндамачысы Зулумбек Нурбаев менен коштошуу зыйнаты Коомдук телерадио берүү корпорациясынын башкы имаратында болду. Акыркы сапарга узатууга Нурбаевдин жакын туугандары, өнөрүн баалаган кесиптештер менен достор келди. Нечен деген окуучуларды тарбиялап өстүрдү. Кеше ушул бир чак түштө түшкөн, чагылгандай болгон кабар уктук. Шундан бир болгон бир 10 чакты күн мурун берге телевиденияга келип, астынан чыгып калып, чогуу отуруп, ушундай бир кенен сүйлөшүп отуруп, тамак ичти элек, ден соолугунда, таякпагында эч маселе жок эле, мындай ойдо жок жерден болуп калды да. Эми эмне кылабыз? Кудай таалабыз өзү алган бербейт экен, адүйнөгө кеткендер кайра келбейт экен, кайрат кылыш керек. Зулумбек байке, жаткан жериңиз жайлуу болсун, топурагыңыз торко болсун, сиз ар дайым биздин жүрөгүбүздө болосуз. Берде отурган Зулумбек байкенин ага туугандарына көңүл айтам, бекем болуңуздар, кайрат кылыңыздар, калган өмүр жашын Зулумбек байкенин балдар кыздарына берсин, жакшылык болсун. Зулумбек Нурбаев 1949-жылы 13-сентябрда Талас районундагы Көктокой айылында мугалимдин үй бүлөсүндө төрөлгөн. Талас шаарындагы номер 1-орто мектепти бүтүргөндөн кийин Фрунзедеги музыкалык педагогикалык окуу жайынан 2 жыл окуп, Советтик армиянын катарында кызмат өтөгөн. Кийин Бибисара Бейшеналиева атындагы Искусство институтунун музыкалык теория жана композиция бөлүмүн аяктап, ошондон бери Кыргыз телерадио көрсөтүүсүндө эмгектенип келген. Биз Зулумбек агайды жамаатыбыздын бакайы дечи элек. Бакайыбыз келе атабы дечи элек. Жыйын болобу, отуруш болобу? Ошол жерде бакандай ол өзү баштап, аягында батасы менен жыйынтыктачу эле. Агайыбыз бизге эркелечи, биз агайыбызга эркеледик. Агай менен чогуу иштешкен ушул 12 жыл убакыт ичинде агай жөнүндө бир жаман сөз эмес, жаман ойдо болгон жок. Агайдын жүргөн турганы, жаштарга кылган мамилеси, улууларга кылган мамилеси биз азырга чейин ишене албай турабыз. Эми кимдин батасы менен агарабыз, эми кимдин батасы менен көгөрөбүз деп. Нурбаев Кыргыз теле көрсөтүүсү аркылуу музыкалык маданияттын алгылыктуу жактарын чагылдырып, композиторлор менен аткаруучулардын чыгармачылыгын жарыялап, залкарлардын мурастарын элге жеткирип келген. Ал мурас, музыкалык жолугушуу, жан дүйнө, миң кыял жана башка көрсөтүүлөрдү, концерттик программаларды даярдаган. Биринчилерден болуп Ырдайлы достор Ырдайлы эстрадалык программасын эфирге чыгарып, республикада эстраданын калыптанышына өүлгү болгон. Колжу менен ырларым, ыргесеп программаларын бир канча ирет эфирге алып чыккан. Нурбаев Зулумбек Жолдошевич Маданият майданы түзө түрдө көрсөтүүсүнүн классикалык чыгармалар бөлүгүн 2 жылга чукул алып барды. Аталган түз эфир аркылуу жаш композиторлордон баштап улуу классиктерге чейин ырчылык аткаруучулук өнөрүн жаңыдан аркалаган артисттерден баштап искусство чеберлерине чейин угуучу көрүүчүгө ийкемдүү жеткире алган. Кийинки мезгилдерде Зулумбек Жолдошевич чыгармачылык түйшүктө барандуу из калтырган атактуу таланттар тууралуу залкарлар көрсөтүүсүнүн үстүндө эмгектенип, алар аркылуу элибиздин улуу залкарларынын кыргыз маданиятына кошкон салымын кийинки муундарга калтырууда талбай эмгектенди. Зулумбек Жолдошевич Кыргыз теле көрсөтүүсү аркылуу 40 жыл аралыгында жараткан чыгармачыл эмгектери жогору бааланып, бир канча ирет диплом, грамоталар, баалуу сыйлыктар менен сыйланып, музыкалык редакциянын жетекчилик кызматын чыгармачылык жоопкерчилик менен аткарган. Музыка таануучу Зулумбек Жолдошевич Кыргыз Республикасы журналисттер союзунун, композиторлор союзунун мүчөсү. Өмүрүнүн 44 жылын Кыргыз телевидениясына арнады. Мына ушундай эмгек жолун басып өткөн агайыбыз эч убакта унутулбайт. Агайыбыз эч убакта эстен кетпейт. Кошуңуз Зулумбек агай. Училищадан баштап 4 жыл окуп, институтта чогуу бүткөн. Чогуу жүрчүбүз, бир жатып, бир туруп жүрчүбүз, общежитияларда да, училищанын общежитиясында, институттун общежитиясында, үйлөнгөндө да чогуу барды. Ушундай жакшы болуп жүргөн достордон элек. Бул ошол жаш кезинен ушул күнгө чейинки жүрүм турумунда ушул жерде айтып өткөн биргичтер катары эле мен дагы айтам, өтө принципиалдуу, өтө таза, ашыкча эч сөз сүйлөбөгөн, өзүнүн айтканына бекем, кылган иштерине так жүргөн адам эле. Ушундай жакшы дос элек
Дайыма жолугушуп турчу элек. Мен дагы телевидениеге көп келип тартырчылым. Ушул иштеп турганда дагы. Эми ушундай жакшы достордон айрылыш бизге дагы абдан оор болду. Кечинде угуп алып, өмүрүндө бул спорт менен заниматься этип жүргөн бала элек да баарыбыз эле. Ошондо абдан көп заниматься этчү эле. Эч оору дегенди айтчу эмес, билчү да эмес. Эми Алла Таала каалайт экен, ар кандай кылып алат экен. Эми жаткан жери жайлуу болсун, топурагы торко болсун. Мукас Абдыраевден баштап кийинки жаш композиторлорго чейин көрсөтүүлөрдү даярдап, фондулук көрсөтүүлөрдү, же болбосо жөн эле жана Маданият каналынан кетип аткан көрсөтүүлөрдүн менен аркылуу профессионалдык музыканы, анын ичинде биздин композиторлордун, музыканттердин эмгектерин мындай элге жеткирип келаткан бирден бир ушу тележурналист жана музыкант Зулумбек Нурбаев болчу. Анан эми мунун эмгеги өзүңөрдүн баягы теленин ичинде кадыр бар абдан зор, аксакалдарына кирип санына кирип калган. Бирок ошого карабастан тынбай иштеп атты. Мына акыркы эле 3 күн мурдараак келип бир передача тартайын деп композитор союзуна келип иштеп кеткен. Мен айткам, жайдын ысыгында эмне зука эмне кылып жүрөсүң, сен иштеш керек да деп. Сен ковид күчүп атса, ысы күчүп атса, күчөдүң го деп күлдүк эле. Анан негизи ушу жайында дайыма иштеп, күзүндө отпускасы көнүп калганын мен билем. Композитор союз тарабынан бааланып, былтыр Мукас Абдыраев атындагы сыйлыгыбыз бар эле. Ошону тапшырганбыз, абдан төбөскөккө жетип кубанып калган, ошо эмгеге бааланып калганына. Анан быйыл да композитор союзунун атынан жана Маданиятка эмгек ишмердеген наамга Маданият министрлигине берилген, мына эгемендүүлүккө карата ыйгарылып калуу алдында турду эле. Анан ушундай кырсык болуп калды. Зулумбек байкем биздин 11 тууганын улусу болчу. Анан атабыз дагы 72 жашында кайткан. Ошо ата ордуна ата болуп, инилерине, карындаштарына өзүнүн акыл насааттарын айтып, жардамын көргүзүп жүргөн адам болчу. Анын өмүр бою ушу, мен билишимче, өмүр бою КТРКда иштеди. Билишимче 40 жылдан ашык болуш керек. Эмне дейсиң, биз үчүн чоң кайгы, айла жок. Күтүлбөгөн жерден капилеттен эле кайтыш болуп калды да, эч ойлой турган убакыт жок болчу. Эмне дейсиң? Ушу биринчиден ушу КТРКнын жамаатына чоң рахмат. Биз багы улуу кичүү деп ушу илгерки кызматкерлер ушу Зуке деп койчу элек, атактуу Зуке деп эле. Ушу өмүр бою ушу музыка каналында, Маданият каналында кыргызга ушу классикалык музыканы, кыргыздын классикалык музыканын дүйнөлүк классикалары менен тааныстырып ушул ошону пропагандалап жүрдү да бул өмүр бою. Мен айтат ушул өзүнүн иштегени ошо бул 77-жылы искусство институтун бүтүп эле, ошондон бери мына азыркы ушул акыркы күнгө чейин ушул биздин КТРКда эмгегин өтөп келди бул киши. Эми эмне дейсиз, ошо туугандарына, бир туугандарына, бардык кесиптештерине терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. Зулумбек биздин жолдошум, аны мен 25 жыл жашадык. Жакшы жашадык. 2 балалы болдук. Үй бүлөгө аябай жакшы карандуу болчу, балдарын аябай жакшы көрчү. Балдар менен көп биякка барчубуз. Үй бүлөгө жакшы камкор жасаган, жакшы ата болчу. Жакшы жолдош болду. Бизге аябай оор болду. Бат эле кетип калды. Дагы көп жашаса болот, ал аябай үмүтү чоң болчу, ал атамдын. Балдарымдын жакшылыгын көрөм дечү. КТРКнын жамааты Зулумбек Нурбаевдин үй бүлөсүнө терең кайгыруу менен көңүл айтып, азасын тең бөлүшөт.